Рахмат, Бақыт Үсенович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Аида Бешналиевна, сиз мындан биздин фракцияга бир адашпасам 8-9 ай мурда келип, ушундай жыйын өткөргөнбүз да. Ооба. Ошол келгениңизде дагы ушул сөздөрүңүздү айткансыз. Баштап атабыз, мынау жакшы иштер, пландарыңыз өтө жакшы экен. Бирок ол эми только сиздин кыялыңыз болуп атат да. Бир да нерсе алдыга жылбаптыр да. Анан эми бул жакта коллегалар деле тууру сынды айтып атат. Сиздердин мындай кыскача жооп берсеңиз, максатыңыздар кандай өзү? Мамлекеттик ишканасыздар. Кандай багытта? Саясатыңыздар кандай? Кыскача Биз элди, биздин жарандарды турак жай менен камсыз кылуу биринчи очередте. Рахмат. Эми ошол сиз келгенден бери, жумушуңузду баштагандан бери канча жаранды киргиздиңиз? Канча жаранга үй бердиңиз? Сиз өзүңүз. Так уже киргени. Бардыгы эмес, сиз келгенден. Жок, мен келгенде азыр айтам. Бар 2513 насыя берилди. Ошондо орто эсеп менен бир үй бүлөдө 4 киши деп саналса, бир 10 миңден ашык жаран үйсүз, үй менен камсыз болду деп айтсак. Рахмат. Сиздердики бул дагы бир үйдөгү 4 жаранды кошуп туруп, искусственный 4 эсе көтөрүп атасыз да. Бул жерде бир үйдө, бир семьяда 2513 насыя деп айтсак болот. Ооба. Эми сиз айтып атасыз, могул сырткы донорлордон, мамлекеттен канча акча алдыңыз? Канча колдоо болду сизге? Азыркы убакта KfW Германиянын өнүктүрүү банкы тарабынан 10,5 миллион евроны биз өздөштүрдүк. Азыркы убакта экинчи траншы 9 миллион евро келатат. Андан тышкары 14,9 миллион евро биздин Федеративдик Республика Германиянын карызын, алдында карызыбызды бизге которуп берип атышат, биздин компанияга. Рахмат. Ошондо келген акчалар сиздердин өзүңүздөрдүн шотуңуздарга түшөбү же банкка түшөбү? Биздин өзүбүздүн шотубузга түшөт. Бирок биз жанагы ал деген Германиялык банктын шарты боюнча банктар аркылуу насыя берилиши керек. Азыркы убакта жылдык 8% менен 15 жылга Бишкек, Оштон тышкары региондорго берилип атат да, ошо. Мен ойлойм да, сиздер мамлекеттик ишкана болуп, сиздин ишмердүүлүгүңүзгө караганда мамлекеттеги жеке компаниялар жакшы иш жүргүзүп атат да. Жеке компания. Мисалга айтсам, бир эле могул Кут деген компанияны алалы. 3 жылдан 7 жылга чейин пайызсыз берип атат. Пайызсыз. Сиздер же өзүңүздөр бардыкты мындай монополия кылып туруп, сырттан келген донорлордон акчаны алып атсаңыздар, жерди мамлекет берип аткан болсо, өзүңүздөргө айлыктарды чыгарып аткан болсоңор, еще через банктар аркылуу пайыз төлөтүп атсаңар, негизи кереги барбы сиздердин ишканаңыздарда? Биз үйлөр салынса, курулса, аларды биз ижара механизм менен беребиз, 25 жылга чейин кайра кайтарымдуу кылып. Ал механизм банк аркылуу эмес, биз өзүбүз напрямую беребиз. Анда бул жерде банктын жумушу эмне болот анда? Азыркы убакта мурунку берилген кредиттерди администрирование кылып атабыз. Алар менен сиз азыр бир үй салсаңыз, через банк бересиз, туурабы? Жок. Биз өзүбүз беребиз уже. Биздин балансыбызга турат ал үйлөр, батирлер, а биз уже өзүбүз механизм, ижара механизм менен беребиз. Себеби банк уже буякта кийлигишпейт да эч кандай. Тиешеси жок болот. Азыркы күндө сиз айтып атасыз, мисалы ушу сиздин кылып аткан жумушуңузду эгерде жеке компанияга бере турган болсо, эгерде мамлекет жеке компанияга колдоо көргөзсө, жерди бере турган болсо, сиз мына 1 жылдан бери баштап атабыз, пландаштырып атабыз деп айтып атасыз. Ошол боюнча экен. 12 айдан 18 айга чейин 10 000 квадрат метр
үйдү мисалы бир компания куруп толук кылып киргизип коюп атат. 5% кылыпчы. Эми аларга караганда, сиздерге караганда алардын ишмердүүлүгү жогору болот атпайбы? Ошого эми биздин мындай мен түшүнүгүм, жеке түшүнүгүм боюнча, наоборот, бир аз тоскоол болгондой дагы сезилип атат сиздердин жумушуңуздарчы. Андан сырткары дагы бир мындай айтып кетчү, белгилеп кетчү нерсе, сиздер мамлекеттик кызматкерлерди очередке коюп атасыздар. Аларды үмүт кылдырып атасыздар. 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдан бери сиздерге алар үмүткөр болуп күтүп отурушат. Жөн эле аларды же толук куруп бербей атасыздар, же жеке компанияга бара албайт, орто жолдо кыйналып атышат. Ошол эле тизмеде дагы канчалаган коррупциялык схемалар болуп атат бул жерде. Сизге жооп бергенге уруксат болуп бересизби? Мындай, биздин спискада, биздин кезекте баягы в основном бюджеттик тармакта иштеген жарандар. Алардын эмгек баянасы мурун жаңыдан эле баягы жогорутулды. Повысили зарплату только недавно. Мурунку убакта алардын мүмкүнчүлүгү жок болчу. Частный компаниялардын мөөнөтү 5-7 жылга чейин, азыр 10 жылга чейин алар узартышты. Биздики болсо шарттарыбыз болсо 25 жылга чейин. Ошон үчүн бюджеттик тармакта иштегендердин эмгек маянасына жараша биз ошо алган ипотекалык насыясы алардын эмгек маянасына ыңгайлуу болуп атат да бизге алганда. Ошон үчүн бизге кайрылып атышат деп ойлойм. Рахмат. Сиздер эгерде жериңиздер дайын, акчаңыздар дайын болсо, кимге курдурасыңар? Өзүңөрдүн строительный компаниялар жок да. Жеке тарапка бересиңер тендер менен? Биз азыркы убакта биздин Гострой аркылуу келишим түзүп, алар менен чогуу конкурс жарыялап, подрядчиктерди тандап иштешебиз. Ооба. Ал жерде дагы коррупция. Аякта ким жооп берет? Сапатына технадзорду полностью Гострой өзүнө алат. Биз каржылап беребиз. Азыркы убакта башка механизмдер боюнча дагы иштер жүргүзүп атабыз. Жанагы жеке компаниялар менен да иштешкенге, жана Керемет банк аркылуу сүйлөшүп, сизге маалымат бердим, айтып кеттим. Жанагы долевой строительство боюнча дагы уже келишим түзүп, Керемет банк менен иштеп атабыз. Алар баягы тандап, аккредитация кылып, стройкомпанияны көзөмөлдөп берет. Биз каржылап беребиз через өзүбүздүн заемщиктер аркылуу. Рахмат. Аида Бейшенаевна, менин акыркы сунушум сизге. Мындай канааттандырарлуу жооп ала алган жокмун сизден. Бир-эки сунушта эми кандай болбосун. Сиздер мындан кийинки биздин ошол эле бир эле мамлекеттик кызматкерлерди эмес, жеке ишкерлерди дагы бир кошсоңуздар, жеке компаниялар менен дагы бир кызматташсаңыздар, может алар да өзүнүн предложениясын береби. Ошондой эле биздин мигранттар менен. Биздин мигранттар жыргагандан кеткен жок ал жака. Ошо үй алайын, тамсалайын деп барып атат. Ошолорго да жеңилдик түзүп берсеңиздер. Алардын мисалы конкреттүү айлыгы жок, бирок ар кандай болуп калат да. Ошолор менен да бир тыгыз иштесеңиздер. Рахмат жок. Биз ошо мигранттар менен иштешиш үчүн жанагы биздин туунду компаниябыз ЖСКК турак жай, элдик турак жай компаниясы аркылуу алардын аманаттарын чогултуруп, жана санариптештирип атабыз. Мегакомдун Мегапей платформасынын негизинде алар тиякта иштеп жүрүп эле акчасын чогултуп, анан ошо биздин туундук компания аркылуу алса болот. Насыя үй алса болот. Биз ошол биздин туундук компания аркылуу дагы жана курулуш иштерин дагы чогуу алып жүрөлү деп уже биз жанагы проектисин биздин министрлер кабинетине сунуштадык. Азыр алып чыктык да ошону. Эмки жылы уже иштер башталат.